Коомдук фонд Эргене тарабынан Ленин районунда бириктерилген үй-бүлөлүк медицина борборуна маммография, маммограф жабдыгы берилген. 24 декабрь 2020 жылы биз жолугушуп, ошол Ленин районунда бириктерилген үй-бүлөлүк медицина борборуна өткөзүп берүү чечими чыккан. Ошондон бери уюштуруу иштерин жүргүзүп, мына бүгүн бардык бөлмөлөрдү даярдап, биздин дарыгерлерди, адистердин баарын даярдап, бүгүнкү күнү мынакей иш берүүлүгүбүздү баштап атабыз. Ошо көкүрөк безинин рак оорусу бул биринчи орунда турат. Ошондуктан бул биринчи баскычтагы медициналык уюмга бул маммограф жабдыгы коюлушу бул абдан чоң маселе, жакшы маселе. Ушул жанагы аялдардын көкүрөк без рак оорусунун алдын алуу саламат сактоо тармагында эң приоритеттүү багыттардын бири болуп эсептелет. Ленин районунда катталган айымдарга эмес, ошо бүткүл Бишкек шаарындагы же болбосо республиканын айымдардын бардыгына кызмат көрсөтөт. Маммограф жабдыгы ошо медициналык кызмат көрсөтүү жаатында бүгүнкү күндө биз даярбыз деп толук сиздерге маалымат берип кетемин. Особо хотелось бы отметить, что у нас в республике два таких аппарата. Один стационарный и один передвижной. И они оба завезены Общественным фондом РГН в качестве гуманитарной помощи. И особенно передвижной маммограф с целью, чтобы каждая женщина в республике могла иметь доступ к ранней диагностике. Этот аппарат обладает различными функциями. Изображение, оно очень высокого разрешения в формате дайком, где какие-либо образования видны на нулевой стадии. Шул биринчи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна коюп атабыз, себеби биздин шаар боюнча эң чоң үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун бири, элдер көп катталган, көп кайрылган борборлордун бири болуп эсептелинет. Көбүн эсе эле биздин аялдар, айымдар кеч кайрылып калышат да. Көбүн эсе эле ошол өздөрү сезбей жүрө беришет дагы. 3-4 стадияга келген мезгилде келишип, анан ошол өткөзүлгөн жасалган дарылоонун жыйынтыгы көбүнчө баягы жакшы жыйынтык бербей калышы мүмкүн, себеби кеч кайрылып калышат да. Ал эми бул аппараттын коюлушу менен биз ойлойбуз, баягы айымдар өз убагында мисалы профилактикалык кароолордон өтүп, өз убагында бир кандайдыр бир симптомдор пайда болуп калса, түз келип карала калса, ошол баштапкы стадияларында көрүнүп кала турган болсо, анда ошол дарылоонун жыйынтыгы эффективдүү болот да. Ал айым ошол оорудан айыгып, эч кандай андан ары анын жашоосуна коркунуч келтирбей тургандай болот.